Так, мен турган жер мына Жаңа Араван айылынын төбөсү. Мен алдымда ушул Жаңа Араван айылы турат. Мына дөңгө жанагы самотек менен чыксын деген окшойт, ушинтип дөңгө мындай суу кампаларды курушкан. Муну Ас Сафа деп аталган жанагы араптардын фирмасы дейбизби, же болбосо баягы кайрымдуулук фонду иши кылып ошолор курган. Бул жерде куруп аткан учурда мунун ачылышында жиптер келген. Азыр ушу жерде жергиликтүү тургундардын айтканына караганда ленталар тагылган, бул жерде шарлар иленген, үйлөнгөн. Анан ошентип отуруп, суу чыкты деп баягы сүрөткө түшүп ленталарды кесип кетишкен. Мынау чыгып аткан турбаны караңыздар. Мынау шлангы, мынау шланг. Бул жерге көмүлгөн дагы эмес. Ушу бойдон калган, аркы жактан чыккан, ушу бойдон калган. Ишенбесеңиздер азыр көрсөңүздөр болот. Мынау жагынан ошол айылга алып барабыз деп казышкан, ошо казылган бойдон турат. Көмүлгөн дагы эмес. Бирок лента кесилген. Лента кескенди унутпайбыз биз, билесиңер аны. Анын бардыгын уюштурган баягы Аравандагы эң бай айыл өкмөт Ас Сафа деп аткан ошол кайрымдуулук фондунун өкүлү Алянаров деген бай айыл өкмөттүн башчысы Жалалидин Нурбаев деген киши. Азыр ошого дагы барабыз азыр. Ага чейин көрөлүчү бул кандай эме экен. Суудан үмүт кылып, бирок суусуз калган эжелер мени күтүп турушат. Ошолор азыр айтып берем деп турат. Угалычы ошону. Салам алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Суу чыгып атабы, чыкпай атабы ошол? Сизге чыгып атат деп апарып көрсөтүштү ошону. Жок. Көрсөтпөдү. Бирөө келди, чыкпай атат деп көрсөттү. Чыкпай атабы деп аны тартып атсак, дагы бир ак машинада дагы бирөө келди. Келип ал чыгып атат. Күнүгө эртең менен саат 8-9дарда 2 сааттан сууну чыгарып атабыз деди. Күнүгө бир айдайбы? Күнүнө ооба бир мал айдайт. Канча саат берет? 2 саат. 2 саат, Азыр айылга барсам суу чыгып аткан болобу? Жок. Азыр жок, эртең менен айдайт. Эртең менен саат канчада айдайт? Сиздин атыңыз ким? Марал. Марал, демек суу иштеп атат азыр. Суу каяктан келет буга? Суу Ылдыйдан чыгат. Ылдыйдан чыгып, кайра Ылдыйга түшөбү? Ылдыйдан чыгып, мына жакта үйлөргө кетет. Бул жакта үйлөргө кетет. Бул жактан чыгабы? Азыр мына турба каяктан келген азыр? Ошо Ылдыйдан келгенби? Өйдөрдөн келген эмес, Ылдыйдан келип, үстүнөн куят шеширнага. Ооба. Анан элдерге мынерден бөлүп берет. Бөлбөйт экен, жөн эле айдайт экен да, экөө биригиптир да бул. Эми вакыты менен бөлүп вакыты менен берет. Ошондо качан көрсөк болот иштеп атканын? Эртең саар көрсөк болобу? Болот. Эртең саар иштесе болот. Эртең саар айдаган болсо көрсөңөр болот. Жакшы экен анда. Азыр кайсы үйлөргө берилет ошол? Нерде 10 үйгө берилет. Бул азыр мисалы Алянаров айыл өкмөтү бул Араван өзү эң ысык жер да. Анан адатта башка жерлерде суу сактагычтар мондой суу кампалар. Мындай бирдеме менен оролуп, чоролуп, баягы ысып калбасын, кышта тоңуп калбасын дегендей эме болот да. Утепление болот, же болбосо мындай бирдеме менен оройт. Эми ошол нерсе бул жерде болбоптур, Анан бирок болду деп кабыл ала бердик. Эми ачылышын кылдык дейм. Жок, бу жерде сууну эмнерден чыгарып бериш да. Буягы бүт элек. Качан бүтөт? Бул качан болгон? Наз главный линия барды айылга. Ар бир үйдүн алдына сууну чыгарып бере элек. Бүтүрүп бере элек. Канча жыл болду мунун ачылышы болгонуна? Бул быйыл. Быйыл кайсы айда болду? Точно билбейм. Şu быйыл, жазда. Жазда болду, Макул. Бул сөз жалган. 2 сааттан эмес, биз мына канча күндөн бери тополоң болуп атат. Айнама үйлөрүбүздүн эки жагын казып койгон, бир жагына эме шланги ташталды, бир жагына ташталды элек. Крайник учетчик деп атышат. Бул 5000ден бересиңер деп атат. Ошолордун баардыгын кылсаңар гана чыгат деп, биз ошонун аркасынан 2 жолу айыл өкмөткө бардык. Акимиятка чыгайлы десек, ушул жерден эле бүтүргүлө эртең бүтөт, бүрсүгүн бүтөт деп мына 1 ай болду. Канчасында казылды? 2 ай болду. Ал өзү ачылышы качан болгон өзү? Ал ачылышын эч ким билбейт, эч ким көргөн эмес, ачылышын кылды деп бизде сөз болуп атат. Суу чыкты дешип атат го. Суу чыккан, ал жерде ачылышында ленталар менен жанагы мындай салтанаттуу түрдө жасап өздөрү ачыптыр деп уктук, биз көргөнүбүз жок, эл уккан жок, суу чыккан жок. Сөздүн ачыгы. Ачылыш болду деп.
Мына бантиктерди байлап кадимкидей. Сиздер көргөн эмессиздер? Көргөн жокпуз. Биз ошондой кече арыза менен бардык. Ошо суулар текшерип, мына биз 40 жылдан бери сууга жетмей турабыз, таза сууга. Мына айылдан ар күн дүйнөнүн сөз угуп ташып атабыз сууну. А барсак, элдерге айтканбыз эч ким чыкпады. Эч кимге айткан жок алар. Өздөрүнчө жашырын турду эле. Ачылыш кылды деп туруп, ачылыш кылып ошо бүтүрүп коюп суу чыгып атат деген. Эки бачокду коюп койгон. Азыр эки бачоктун бирөөсү жарабайт сууга. А биз арыз менен баары 2 ай болду. 2 айдан бери акимиятка барабыз, айыл өкмөткө барабыз. Эч кандай эме натыйжа жок болду. Жаңа кимге дач? Ай биз мына шлянканы ошо талаш менен алып келдик. Ал дагы ничке шлянка. Ал үйүнө үй кирбейт. 15 кожолукка о суу жетпейт. Аз бир жагын казылган, өзүбүз да жаныбыздан акча чогултуп бердик. Айыл өкмөт кичине жардам берди. Ошо боюнча турат. 2 ай болуп атат. Таза суу жок. Ооба. Анан ал сиздерден акча чогултабы экен дагы? Чогултуп бердик. 5000ден чогултабы. 5000 бердик. 50 литр саларга куй берип айыл өкмөт. Куй бердик деди, биз билбейбиз. Куй бердик деди. 5000 акча чогултуп бердик. Анан эмнеде Артыков Самат деген бала бар, кичине жардам кылып шланга алып берди. 5000 акча берди, 200 метр шланга берди. Бери жардам кылды. Көмдүрбан берем жеңе. Шланганы коюп бүтсө деди. Бир жагында шланга жок. Жыйылмастан кийин бардык келдик, жыйылмастан кийин дейт. Азыр суу чыкты деп турса, суу жок. Жок нерсе бул? Кантип жашап атасыздар? Эми сууну муну ар кимдин эшиги менен ташып ичебиз. Өзү мына жолдун өйдө жагы мына адыр жагы экен да ошондо сиздер, а? Сиздер ошо адыр тараптасыздар. Адырда 15. А мына адырдын жолдун ылдый жагында суу бар, а? Суу бар. Мына жерден суу чыгат. Мына антип адамдар биз сууга жетмей жүрөбүз, адамдар бак сугарат. Бак сугарат, келсек жаман көрөт. Шлангыны үзүп алат. Жок, мынау Шивей секке мынерден бирөөнү үйдөн чыгарганда ошол жерден. Ошол жерден чыгарып туруп, мунун жолдун нар жагында мына тоок берме, мына жолдун кетini казып 2 шланг ташталган. Бири таза сууга, бири мына талбулактын суусуна. А ошол жерден улап койсом, нере келсе болобу суу? А Шивей секке чыгарып турган сууну. Саар биз Шивейни сек каякта? Анан ошол. Мына турганбы? Ал айыл өкмөттүкү дешип атат го ал дагы. Ал жерге чыккан суу силерге чыкпай калды. Чыкпай, биз чыкпайт экен буяка. Чыгып саар суу ташып, шарылдап агып, мына бакка жөн эле кирип кетти. Жердин тагынан турборун атып коюшту. Мен саар өз көзүмөн көрдүм. Кана жүрүңүздөрчү көрсөк болобу ошону? Ооба, жүрүп эле. Азыр казып Assalamu alaikum. Бул жер эмне бул жер? Мекеме. Швейный фабрика салынып атат. Кимдики бул? Бул неменики? Фирманыкы. Кайсы фирманыкы? Билбейм атын. Муну азыр элге деп салынып атабы, же бир фирмага деп салынып атабы? Кандай? Бул баягы фонд несебинен салынган бул дагы? Жанагы Ассафанын несебинен? Ооба. Бул жакта суу чыккан окшойт, а? Бул жерге. Таза суу, оно таза суубу, эмне суу ал? Кандай суу ал? Булак. Кайсы булактыкы? Шорбулак. Шорбулакпы? Бияка кирбей эле койгула. Неге? Жакка бүтө элек. Эмне болот кирсе? Жок, мына суу каяктан келди? Эми араптардын соопчулугунан биздин киргенибизден дагы сооп тийип калар араптарга. Русат жок кирип таста. Ооба? Бул жер эмне өзү? Жеке менчик жер. Сиз кимсиз өзү? Токтоң, сиз баятан бери ээрчип жүрөсүз бизди. Сиз кимсиз өзү? Сиздерчиген жокмун. Мен каерде сиздерчидим? Жана о жогору адырдын башына бардыңыз. Ооба. Бардым, ооба. Ошондо сиз кимсиз? Сизге ал суу барбайт экен. Сиз ушул айылдын тургунумун мен дагы. Анан Ооба. мына жерге эмне тиешиңиз бар? Стройкасында иштеймин. Иштей бериң, анда ишиңиз кыла бериң. Айыл өкмөткө кимиси болосу ошону айтып коюңуз. Эчтекеси болбойм. Эч Колунда дагы иштебейсиз, анын дагы жебейсиз. Мен тууганчылыгым жок, эчтекем жок. Жок, силер айыл жеңе бардылар. Айтты, кылдырып. Мирландын өкүл баласы болот. Мен бияктан не? Мирлан айыл өкмөттүн бул өкүл баласы болот бул жак. айыл өкмөттүн укасы Мирлан, Мирландын өкүл баласы бул. Болду. Чынбы ошол? Чын. Жок, өкүл баласысызбы? Айыл өкмөттүн укасынын өкүл баласы. Ошентип эле айт. Мирландын өкүл баласы болосуз. Ооба. Болду. Болбойбу? Жок, мен баятан бери мотивди түшүнбөй аттым эле да. Келип Азыр бул бала айтты, суу чыкты, ар күнү 2 саат сайын саар менен суу чыгат деп мына бала айтты. Ушу өзүңүздөрдүн балаңыздар айтып атат. Мен ошон үчүн айтып атам. Бул бала айыл өкмөт боло турган бала экен. Кийинки айыл өкмөт ушу бала болот экен. Мен мынтип айтып атам. Мен мынтип айтам. Сууну күлчатеси азыр чыгат деп атам. Кана кел чарчы. Жок, азыр чыгып атат дедиңиз го. Азыр чыгып атат. Силерден күлчатеси чыгат силерден. Кана чарчы. Азыр водопровод өчүк го.
Yok, oşu künden canıdı Kaçan çıkıyor, kayada Biz çıkıyor. men kechqurun звонок kıldım. Elder çoğulduk. Ayalдар. Кыскасы ушундай. Азыр бул жерде Араванда ушул жанагы Жаңы Араван айылында аялдар козголоң болуп атат мындай алганда. Ачыгын айтканда. Суу бир эле аялдарга керек экен. Эркектер жамбашта үйдө жатат экен. Шарларды коюп, ленталарды тосуп, анан аны кесип, ачкан суунун баш аягын издеп отуруп, биз мына имаратка туш келдик. Бул имарат азыр жанагы арабтардын ошол бул дагы ошол арабтардык экен. Арабтардын Ас-Сафа деген фонду куруп берген имарат экен. Бул жерде ошол Араван айыл өкмөт, Араван районундагы ошол Алянаров айыл өкмөтүндөгү элди жанагы иш менен камсыз кылуу максатында ачылган имиш. Бир фирманыкы деп айтып атат, ал фирма кимдики экенин айтпай атат. Кыскасы ушундай. Ас-Сафа фондунда менин укам иштейт. Бир тууган. Биз олар бизге Ас-Сафа фонду мына айтып кетейин. Араван районунун өзүнө бир өтө чоң салым кылышты. Биринчи эле мынден болуп мына таза суу маселесинде көп маселелерди чечип берди. Экинчи аялдарыбыз үчүн төрөт кана 100 миллион сомдук чоң төрөт кана куруп больницанын балансына өткөрүп берди. Биздин Алянар өзүнөн эле айыл өкмөтүбүзгө 2 ФАП бүтүрүп, 3-сүнү азыр куруп атат. ФАП бардык эмеректери менен мындайча айтканда бардык шарты менен. Кермето айыл өкмөтүнө ГСП курду, чоң ГСП 218 квадрат. Андан сырткары жетим жесир балдарга булар интернат куруп, азыр бизде 160га жакын бала атасы жок балдар ошол жерде окуп, тарбиялап, билим алат. Алардын тамак ашы дагы, мугалимдердин айлыктары дагы бардык каражаттар ошо Ас-Сафа фондунун эсебинен болот. Андан сырткары Ас-Сафа фонду Кудайга шүгүр мына бизде жана онкобольнойлор деп коет, рак менен ооруган. Ошолардын ар бирине ай сайын 5000 сомдон берип турат. Андан сырткары 200дөн ашык бала пособие алат 2800 сомдон. Бул эми мамлекетке бул чоң ошо элге пайда болуп атат. Андан сырткары ошол фонд, мына сиз айтып аткан фонд бизге 250 орунду чоң кийим тигүүчү фабриканы баштады. Бүтүп калды, мына жакында оборудованиялар келсе, биздин эл 250 адамыбыз Россияга барбайт, башка жака барбайт, ушул жерде жергиликтүү калк иштеп калат. Аныңыздар жакшы, бирок менчигинде болот ал. Бул ошолордун менчигинде болот. Бизден бир гана эл кызмат мындай иш менен камсыз болот. Налогун убагында төлөйт. Анан шарт, бардык шарты менен. Бизде эң негизгиси болгон ошол маселени айтып кетиш керек. Азыр мына иш менен камсыз кылуу кыйын болуп атат. Россиядан мигранттарыбыз канчалар айлап, жылдап жүрүшөт. Аны айтпайт элдерибизчи. Ошол сизди уюштурган балдар келип мына жерде рахмат, ушул 30-40 миллионго ушул цех бүтүп атат экен, 250 адам иштеп калат экен дебейт. Алар мамлекетке же үйүнө же көчөсүнө бир лампочкасын алмаштырбайт. Бир тиын пайда тийбеген балдар, ошо сизди жалдаган балдар. Ошолор айтыш керек эле. Жок, рахмат. Ушул Ас-Сафа фондуга бизге ушундай шарт түзүп берип атат. Кыргызстандын же болбосо Алянар айыл өкмөтүнүн бюджетине чоң пайда тийгизип атат. Эртең элибиз биринчи иш менен камсыз болот, экинчиси акча мындайча айтканда налогун төлөйт. Анан алыста жүргөндөн көрө үйү жакын бала чакасынын тарбиясы менен болот. Азыр бул 250 адам иштеп калса, дагы башка жаңы проекттер бар. Ташты кайра иштетүү азыр эмне болуп атат. Ал жеке ишкерлер экен, алар да 30-40 баланы иштетебиз деп атат. Эми айтса сөз көп. Анан эми анча-мынча кемчиликтер болсо, бул айыл өкмөттөрдүн кемчилиги. Бул фонддун кемчилиги эмес. Анан биз ошо сиз айтып аткан нерсе, ошол жерге чейин сууну чыгарып, бүт баарын бүтүргөндөн кийин нары тартып кетишке мына менде турган бюджет мына тендерге бергенбиз. Общий тендердин баасы 1.827.700 сом. Эртең 20 июль күнү саат 9-да ачылат тендер. Тендер ачылгандан кийин айт эртеси күнү келген турбалар, шлангдар бүт бардыгы алынса задвижка улап коебуз. Анан калган жетпеген жактарга ошол 10 үйүбүзгө суусу да кеңден болуп калат. Бул нерсенин проекти курганыбыз келечекте биз ал жерде үй дом салабыз деп атат. Анан элдерге чек беребиз деп атат, жана там жай салган. Аларды суу менен камсыз кылыш керекпи? Айыл өкмөттүн милдети жол, суу, свет. Анан кантебиз? Ошол жерге биз куруп алдык.
куруп, азыр ошол сууну алып келсек, эртең биз мына линиялар бүтүп калса, биздин ошол жаңы чыккан чектеги үй бүлөлөр суу менен, таза суу менен камсыз болот. Мындай караганда баягы айтып аткан араптардын Ас-Сафа фонду Араванга көп эле кызмат кылган окшойт өзүчү. Ал жерге суу чыгарган, бул жерге суу чыгарган, аркы жерге суу чыгарган дейт, бирок суу жок. Анан ошондой суу жок жерлердин дагы бири азыр мына жогору жакта экен, ошол жерге дагы баралы. Ал Кызыл Коргон деген айыл экен, ошол жерге барып келели азыр. Жүрүңүздөр. Бул айылда дагы мындай суу кампа турат, курулган. Бирок азыр суу чыктыбы, чыкпадыбы, бул жерде дагы мени азыр ээрчитип келишти. Суу чыккан жок деп. Муну дагы араптар куруп тур. Муну дагы жанагы Ас-Сафа деген фонд куруп тур. Жеке, жакшысызбы, кандайсыз? Ушул жерде жашайсыз? Ооба, ушул жерде жашайм. Азыр мына келиңчи ушул жерде мына турган нерсе иштейби, иштебей, бул не өзү бул? Азыр суу кампа деп атышат. Бул жерге араптар келип суу ачып беребиз деп суу куруп беришти, бирок араптар келгенде мына жерде арыктан суу толтурушуп чыгарып, араптарды алып кетиришкен да. Таза суу келет деп таза суу чыгарышкан. Таза сууну канча аракет кылса дагы чыкпай калды таза суу. Келбей калды. Жолдо турбалары жарылыптыр, нар жактан суу теппей калды дешти. Анан мына жерден суу толтуруп араптарга эптеп ачылыш кылып кетиргенден кийин. Анда лента менен, шарлар менен ачышканбы? Шарлар менен, лента менен ачылат. Болор экен ушинтсе. Мушиттен толтуруп андан кийин араптарга ачтык деп ачкандан кийин кайра оңдойбуз деди. Бир-эки жолу аракет кылышты эле, оңдолбой калыптыр да. Кимдер катышкан ошол ачылышка? Ачылышка мына айылдан барды келип катышкан. Кызыл Коргон айылы келген, айыл өкмөтү келген. Элдерди чогултушуп, видеого тартышып, ушул жерде ачылыш кылып өткөрүшүп кетишкен. Элдерди дагы сүйлөтүшкөн. Элдерди дагы чакырышып, мына жерден суу ачып, ошол жерден суу ичишип, анан кетишкен. Ичип көрүп. Азыр бул өзү кайсыл жерге канча адамды суугара турган эме болгон өзү негизи? Биз мына жерден чек ара бар, мына жагы Ноокат, бул жагы Араван болот. Мына Араван Кызыл Коргон айылын камсыз кылабыз деп ушул жерге суу алып келишкен, таза суу. Суу ылдыйга кетет. Кетмекчи болгон. Сууну каяктан алмакчы болушкан булар? Сууну ошол жактан алып келмек болгон. Ошол жактан шестера менен бияка таза суу толтуруп, андан кайра ушул айылга кетирмек болгон да. Түшүнбөдүм. Шестерна менен ташыппы? Жок, ошол жактан бир жерден таза суу чыгарып туруп, анан бияка мынага толтурат экен го. Толтуруп, андан кийин ошол жакка кайра мына таза сууну ачып, андан кетирет да кранттардан. Ол жактан ошол суу чыгарганда таза суу бияка келбей калган. Так, мына жакта азыр мына жакта бир трубасы жатат, ал каяка кетет экен ал? Ал ушуну айланып ошол жака кетет окшойт, же? Мына жакта бир көмүлгөн дагы бир демеси жатат. Жок, ошол мына тагынан келет экен го, мына таза суу келип туруп, анан мынага толтурулат экен. Анан мынауну ачканда, мына кранттарга элдерге барат да таза суу. Мынадан келет таза суу. Мыналардан чыгыш керек болгонбу? Ооба, бул жерде дагы мындай немеси бар болчу, кранта. Сынып калыптыр да, азыр суу чыкпаган үчүн жаш балдар ойноп сындырган да. Жок. Үстүнөн мындай немеси болуш керек. Мынадан келет. Мына жерден сууну чыгарышкан. Бул жерден таза суу мынадан чыккан, текшеришкен да, ошол жерден ичип элдерге. Аны арыктагы суу менен толтурушкан бул. Анан кийин бул жерден анан ошо араптарга ошо арыктагы сууду ичирип кетиришкен. Көрдүңөрбү? Ушундай болот экен бизде. Так, да боло берет, эмне дейт? Боло берет кыргызда, особенно кыргызда дейби, эмне дейт ушундай. Деп. Азыр анда өзү негизи билесиңерби, мындай болот да. Мындай суу кампа курулат, бардык жерде эле бар. Бул баарына белгилүү классикалык техника. Бирок муну жанагы адатта бирдеме менен чороп коет. Баягы кышта муздап калбасын, жазда суу ысып кетпесин дейт. Суу бузулбасын деген эмеде максатта ошондой кылып коюшат. Муну жөн эле краскалап коюптур. Муну турбалары дагы кышта жарылып кетет өзү негизи. Суу акпай турган болсо. Себеби бул дайыма сууну берип турбайт да. Бул наркы жактан деле дайыма суу келип турбайт. Ошон үчүн бул тоңуп калат. Муну негизи башында эле буларга белгилүү болгон окшойт. Бул жерде суу болбошучу. Ошон үчүн муну жана жылуулап дагы эч ким оору болбогондой да. Үлгүрбөй калышкан болуш керек, ачылыш болот деп араптар келип калган да. Кокусунан эле мындай шашыш болуп калып, анан срочно бүтүрүп туруп эле анан уяктан суу толтуруп айдап турушкан да. Бирок ошондо деле анан макул шашыш болсун эптеп ачып койсун. Бирок бүткөндөн кийин араптарды ошо конокторун кетиргенден кийин деле андан бери канча убакыт болду? Ошол качан ачылды? Андан кийин 2-3 жолу келип аракет кылышты, чыкпады да, чыгарылышпады да. Кийин он жерден келип казып көрүштү, он жерден таза суу чыгарабыз деп казышты, ушуга кайра улантырып чыгарабыз деп. Казганда дагы ал жерден да таза суу чыкпай калды. Өзү бунун ошол ачылышы качан болгон?
Канча болду Bir ушун жыл, курганына? 2 жыл, 1 жыл болып қалды. Могу жерден суу чыгып, Жаман көп көрдім міне сіз телефонданчы. Еме өзі жуай қандай келіп қалдыңыз түсінмеймін сіздече. Сен не бар? Домат барбы? домат неге домат жоқ? Айтың. Кеше мына Кәңгірбаштар келді. Келді аған меден су шығарабыз деді. Одан мұрын мен жерде 40 күн бақтым бұлардан коронавирус болғанда мына ноқат мен араван чегерасы мына. Білесіз да? Мына о тал араван. Мына ноқат. Ошон чегерасына коюп. Жоқ. Ошондо мен мыналарды коронавирусын 40 күн бақтым ба? Мен қарап тұрмын. Мен мына тұрат қой ма? Мына. Бұл ешмат не алып келді бұл мен түсінбеймін. Мына турба менікі. Ана турба. Булар сиздики бе? Менікі. Ана тәкедегі шағалан менікі. О, нерге шағал төктірдім әлі, ошалап келіп құй қашты. Кийим ал? Кимеке қақтан білейім мен, Келсем пүтіп қаптыр, бар жоқ. Мынанда тосылып, мантып. О, законы болып тұр, су шығат кен дедім, да? Болды, су шықса майлы. İçine su içip тұрау тазарақ деп ойладым. Мына, жоқ су. Ал жерде туура эмес айтыптыр. Ал жерде эч кимди шагалдын же башка кылган жок. Ошол строительный фирма эме кылган. Бул жерде Асафа материалын эле алып бериш керек. Маңгыт айыл өкмөтү бизге шлангасын алып бериңиздер, бочкасын алып бериңиздер деп кайрылган. Мурдагы айыл өкмөт Азиз деген. Анан калган жумушуну Маңгыт айыл өкмөтүнүн соопусу бүтүрүш керек бар. Анан булар бүтүрө албагандан анан биздин балдар барып улаганга башкага жардам берди. Азыр ал жерде макул анан бүткөн нерсени эмне үчүн азыр мен сизге айтып берейин, Ыдырыс. Ал жерде Кесек айылында жаңы скважина казылган. Мына соопулары ошол барып казып, ошол жерден чыгарып, ошол жак менен линияны алып барабыз дегенде суусу чыкпай калды. Анан булар азыр экинчи скважинаны казды. Андан да суу чыкпай калды. Азыр бул маселени Маңгыт айыл өкмөтү менен сүйлөшүп, насос коюп, через переходной насос коюп туруп, анан жеткиребиз деп туруп, азыр жеткиришет. Биринен-бирине Бири-бирине башка айлаз жок экен. Себеби ал жерде тоолуу жер болгон үчүн шарт ошондой. Асафанын ал жерде эч кандай күнөөсү жок. Асафа бүтүрүп, бардык материалдарын алып келип берген. Жана электр немелерине чейин, жабдыктарына чейин. Ошондо суу качан чыгып калат айылдан? Асафа чыгарабы же ким чыгарат? Маңгыт айыл өкмөт. Маңгыт айыл. Асафа ошондо Өзүнүн жумушун аткарып бүткөн. өзүнүн жумушу эмне болгон мен түшүнбөдүм. Материалдарды алып бериш керек. Кете турганбыдар. Мына азыр мен сизге 1.800.000 деп биз өзүбүздүкүнө кудду ошондой материалдарды жазган. Материалдарды алып бериш керек. Сууну чыгарып бериш милдети болгон эмес. Жок, материалдарды алып бериш керек. Милдети айыл өкмөтү менен соопунун милдети болгон. Бирок ошентсе дагы анан ал болбой калгандан кийин анан жанагы сууну арыктан алып чыгарып койдуңуз. Жок, арыктан алынган эмес. Ошол кадимкидей өзү Маңгыт ошол айыл өкмөтү переходник коюп туруп сууну алып барган. Эми кийинкилерин насос күйүп калды деп, эми насосын оңдоп койсо болду. Ал насоска көп деле акча кетпейт. 40 000 сом, 50 000 сом канча кетет, аны каралат. Эгер алар чече албаса, анан биз Асафага кайрылып, биз жардам беребиз. Суу жок. Жоқ. Каяктан суу бу? Каяктан чыгат? Ошондо сууну өзү негизи каяктан чыгарабыз дешкен. Каяктан келген, каяктан чыгарган, кандагы шланги көмгөн, каяктан билейм мен. Мына мен турбама апарып үйдөн коюп кой, оны мен анан ойга көтөрүп коем дедим эле. Светти. Ол лампочка меники. Ошонун турбасын сваркалап алып тур мияка. Бу Кәңгірбашпы булар, Буларыңыз анекдот турбайбы? Yo, men o yerda şagalmasang, şagalmam aldır. Men şagalmam kuyup koydum yerge. Bu men çegeramda tursa, yer bergenge süynörbey bular, Bu niye malı, bu niye malı? Neme, hökmet mümmezilerge. 40 adamды baktınız ошон. Yo, hökmet mümmezilerge. Hökmet emesmin de turu. Men mamleket emesmin de. Pulunu da bergen жок. Yo, men özüm bala çakam 4 ta balam var. Men özüm sevmem, özüm zorga kıltam. Аны түшүн адам. Ne kerek var ama mınalar da aldı, mınalar da aldı. Su yok ona, ha. Сууну өзү каяктан алып келебиз дешкен. Kayaktan ap gelet, bu kanda düşünmedim men dağınca. Meyaktan ap gelip dur, bana göndürüp dur, manda kılıp dur, manda kılıp dur. Ben düşünmeye kaldım bu. Soğusunu bilmeye kaldım ben. O yaktan ap geliyoruz deybi. Бул баягы Асафа деген фонд курган да эми. Astafası
көз тапасыбы, ит тапасыбы мен каяктан билейин, ey. Мен билбейм биттесинен, ey. Бу дабдырбы булар, ey. Не кылтат булар, ey. Түшүнбөдүм да мен, ey. Бирок сууну чыгарышкан да. Суну арттан алып чыгарып да арат алып кетирип беришиптир. Сүрөткө түшкөн, лентаны кескен. Билбейм да мен каяктан билейин, ey. Ачылышында жок белеңиз. Шарларды коюп мындай ленталарды кесип. Ачылышында бар элем. Ачылышы кандай болгон, ошону айтып бериңчи. Касам сүйлөгөн болбойт. O yerге сөрүнү койдум. O yerге сөрүнү койдук. Келишти. Келгенден кийин анан кийин бияктан келиндер келди, мер аса политилер. Тазалашты, мына жаңымаллар келип тазалашты. Арабтар келет аз дедим, жерге манттер так. Чык шаар. Араб келди. Шарларды үйлөдүңүздөр. Мен onu түшүнбөпмүн да негизги булар кандай кылып атат деп. Мына жарым эле суу толтурган экен, соночу. Көп толтурбапты, жарым эле толтурган экен. Муну арыктан алган экен да. Арыктан челек менен куйушканбы? Жок, насос менен. Насос менен куюп коюшкан экен да. Насосту жөн эле үйдөн багы сиздин светиңизге улап туруп. Ооба. Насосту иштетиш экен. Мен келсем, о, шунур жатат үйдө. Анан мен түшүнбөй калдым, мен эскем бу шунур эмне мындай. Мына сварка иштеткенде, бирөөлө иштеткенде деп ойлоптум да мен. Ошондо былтыр коронавирус маалында болсо, былтыр 1 жыл болуптур да? Ооба. Как раз 1 жыл болуптур. Былтыр июльдарда күчтүү. Мына жарым кылда араб бечара келди. O арабты бейиши болчу. Бейиши, шундай элечи. Ол бизге ушунчалык келип атат, ушунчалык кызматты кылып атат. Биз өзүбүз жаманбыз да. Неге? Неге жакшыбыз? Таяр берген акчаны өз ордуна коюп койсок жакшы болобуз. Неге жаман болобуз? Ушуну жакшына кылып сугары суу элге. Мага эмес. Ишматка ташматка эмес. Элге. Жакшына кылып коюп койсо болбойбу? Азыр биз наркы жакта дагы бир айылга бардык. Барсак бирөө келди. Келди дагы айтты, бул жерден суу чыгат деди. Каяктан суу чыгат десем, мына турба көмүлгөн дейт. Ылдыйдан суу чыгат дейт насос менен дейт. Насос бар дейт, светке уланган дейт. Азыр мына жерде дагы ошондой дебейби мага? Жакшы кепсиңер, Мунаны таркаткыла. Силерге окшогондор таркатпаса, буну ким таркатат, Мына дабдырбы бул, Мунаны мантеп коюп кой. Мен аламдан эртеге. Она жолдун ортосуна коюп коем. Мага кереги жок, границада туруш. Мен кааласам жерге гараж кылышым мүмкүн, дагы бир нерсе кылышым мүмкүн. Бул мага эмне кереги бар, Жиндүү булар, Мен боптур мали эл үчүн дедим, бердим мен жерди, Бирок суу чыкса кана дең ошо. Ана жок да жок, Мен турбама чейин алды, шагалма чейин алды, бул калдырбы булар, Биз ошону жана суу неге чыкпай калды деп ошону тартып таппай жүрөбүз. Эми улуу баягы немелер билет да, биз билбейбиз да, неге чыкпай калганын. Бирок суу чыккан экен го? Жок. Бул эми арыктан эптеп коюп коюштур да. Өтүртпөй эле калачу. Жо сиз аны айткандан уялып атасыз. Аны кылгандан уялам. Кылгандар уялбаган мен айткам. Ошону айтатам да, кылгандар уялбаган. Эми суу эптеп чыгарыша албадыбы? Чыгарбаганын барып баягыны апарып сууну толтурушуптур. Арабтар келгенде ошо сууну ичирип жөнөтүп коюшту. Onu биз ол өткөндөн кийин билип атабыз. Биз ого чейин билген жокпуз. Биз чындап эле суу чыгарган окшойт деп сүйүнүп жүрөбүз. Ал ошодон бери канча убакыт өттү? 1 жыл болуп калды. 1 жыл. Былтыр экенден да? Былтыр пандемия маалында? Жок, 2 жыл болуп калган окшойт анда. Пандемиядан баштай эле. Кыйла болуп калды дейм. 2 жыл болуптур да. 1 жылдан өттү да. Ошо. Бул баягы Ас-Сафа деген бир фонд эме кылган дешет, Кимдер өзү негизи муну кылып аткан? Ким экен? Ким экенин да билбейсиздер. Ошо арабтар дешкен дейм, билбейбиз ким экенин. Макул эже, рахмат. Аты жөнүңүз кандай эле? Барчынай. Барчынай. Мына Барчынай эже дагы айтып атат. Мына жерде мына казып, жанагы турбаны кадимкидей жаткырыштыр. Бул жерде кадимкидей жанагы суу келип аткандай болуптур. Наркы жака жанагы шестернаны коюптур. Анан жанагы араптарды чакырып келип, лентаны тосуп, лентаны кесиптир, шарларды үйлөп коюштур. Телевизорго чыгышыптыр, фотого түшүшүптүр. Бирок суу жок. Макул эже. Bizde мындай болду да, арабтар келиптир, суу чыгарабыз да, мына жолдобузду бузуп, турбаларды gömgön менен, көз боямачылык менен бай скважинаны койгон, көрдүңүздөрбү? Ошол жерден моторду салып туруп, ушуну баягы жүргөн ким экен? Жамал ажыбы ким ол? Ошо үстүнөн жүргөн. Ошол жерден анан баягыдай сууну сайдан алат да толтуруп туруп, көз боямачылык менен ким деген? Жамал ажы ол баягы айыл өкмөтпү? Айыл өкмөт деп жүрүштү го укасы. Укасы экен го, ким деген? Билбейм. Ошо менен билбейм, көз боямачылык менен сууну толтуруп, ушул жака бир жүргүздү, болду, жок суубуз.
Жолубуз бузулду. Азыр мына сайдын ошондой ботко суусун ноокаттан келген жаман сууларды чутабыз. Бизге эми жакшы таза суу болгондо кандай элеми? Assalomu alaykum. Huzur qanday? Salomat turibsizmi? Yaxshi o'zingizlar. Shukr, rahmat. 2-3 yil murun bu yerda polniy qazishganda, ошол Жалал Ажы дегендин балдары эми өзү келген эмес го, өзү. Жалал Ажы ал мына эме айлык. Бактыбаттагы айлык өкмөттүн Алинаровдун айлык өкмөтү болобу? Ошол мына депутаттан кандидатурасын койгон го. Турбаларды койгон, кестеги айылынан тартып келебиз депчи. Эми бuyактын талапка жооп бербестен койгон турбалар жарылып ар жерден тешилип жатып калган. Ошодон бери калып кетти. Мынтип биздин куйган стоячкаларыбыздагы башка немелерибиздин полностью бузган. О. Ар жерден суулар атылып жатып, жогоруга бир шестернада бир койгон эми 25 тонналык. Арабтар келгенде нарактан эле сууну толтуруп туруп, ошол эле арыктын суусун эле ичирип алдап жөнөттүр да. Onun için билген эмес эми. Балким балдар ушундай кылгандыр эми өзү кылбаган болсо. Жолдорубуз бузулду. Мына мен эжекемин да. Ошончо балдарыбыз баягыдай ылайлардын баткактарды тебелеп мектепке барып атты. Жолдорубуз бузулуп кетти. Мейли бузулса дагы баягы суубуз жакшына ол элди камсыз кылып койсо болобу эле таза суу. Одан бери айыл өкмөткө биздин аксакалдар деле барды, жаштар деле барды, кайрылып, мына сууну аягына чыгарып коюңуздар деп. Ушу эми ошо боюнча калып кетти. Кечегине дагы бир 15-20 күн мурун баягындай буровой менен келип 30 метр казган экен эле суу чыкпаган окшойт. Дагы ошо боюнча калып кетти. Чыкпаган сууду кантип анан ачылыш кылат, кантип лентасын кезет, кайсы эме. Ошону эми өкмөт жактан кол кое берсе керек дейм, разрешение берген, уруксат берип. Бул жерге ошол айткан убактысында бой койганда бир болсо срогу жетип калып, кийин дагы кеткенден кийин кылып беребиз дегенби, ошо боюнча калып кетти кыскасы. Эми ушунча иш кылсам, ошонун туура эмес түшүнүп атасыз дегендей болуп тастап, аны сезип турам. Ошон үчүн мына сиздер жанагы Асафа фондун баягыдан бери мактап атасыз. Ооба, Кудайга шүгүр. Фондко сөз тийбеш үчүн ошол ал эмне иш кылса, каерде иш кылса, барып элге ачык айтып, булардын кыла турган иши мына эле. Бул жагы бизге тиешеси жок. Муну силердин айыл өкмөтүңөр куруш керек. Мына жерде мына ишти кылат, мунусун биз кылабыз. Эгерде булар өзүнүн мына милдетин, алган милдетин бүтүрүп беришти. Акчасын беребиз дешти эле берди. Муну кылабыз деди эле кылды. Биз мына жагын кыла албай атабыз деп ачык айтсаңыздар болбойбу? Азыр барсаңыздар эмне деп отурушат? Бул Хажы алдамчы деп отурат. Мисалы, ачык эле айтайын, Хажы алдамчы деп отурат. Неге? Сен сууну чыгарабыз деди, арктан сууну алды, алып туруп чыгарбады, сүрөткө тартты, кетирди. Аны айтса ал жарашып атат. Ал элге мындай факт ошондой болуп калды. Эдирис, мындай да. Ошону түшүндүрүп айтпай атасыздар. Элдерге биз биринчи мындайча айтканда реклама кылганды жактырбайт элек. Өзү Асафа фонду да мындай. Түшүндүрүүнү жергиликтүү бийлик. Мына мисалы үчүн биздин айыл башчылары биз өзүдөгүнө биз элге түшүндүрүп коюшубуз керек. Мисалы үчүн мына жерге чейин болду. Мына СООПунун башчысы бу жерде отурат. СООПунун башчысы айтыш керек эле. Мына жерге чейинкини мына алып келди. Мисалы үчүн СООПунун башчысы азыр айтыш керек эле 1.422.000 Асафа берген болсо 1.822.000 кетти. 400.000 сомду дагы эмне кандай кетирген булар билет өздөрү. Ошол кетирген акчалардын баардыгы ушул жерге чейин эле болчу. Бул жагыны мына айыл өкмөт иш планына кирип, мындай тендер кылып, тендердин негизинде алып улатыш керек деп коюш керек эле. Эми 4-5 аялга ошол сиз айтып аткан эжелерге маалымат жетпей калган болсо, анда ол айыл өкмөттүн, айыл башчынын ушул СООПунун күнөөсү. Мен аны мойнума алам. Себеби бул маалыматты эми баардыгына жеткириш кыйын. Болгондо да азыр чогулуш чакырсаң өздөрү келбейт. Же болбосо бирок WhatsApp деген бар. Өзүңүздөр кичинекей айыл өкмөт постоянно чыгып эле кирип чыгып жүрсөңүздөр боло берет да мындай. Жок, туура. Сиз ошо бир-эки адамдар, мына мамлекеттик кызматкерлерди бир отула ушу журналисттер силер каралап бүттүңөр да. Мисалы үчүн мамлекеттик кызмат, ушу муниципалдык кызматпы, кайсы кызматта болсо, Кудайга шүгүр күнү-түн иштеп атат. Элге пайдасы тийип атат. Эми силер аксыңар дагы 4-5 ушундай жамандаган кишилер болсо эле болду. Апайса болуп алыңар да. Ырдырыз, мындай да эми. Ар бир нерсенин өзүнүн мындай бир чеги болуш керек. Анан сиз мамлекеттик патриотсузбу? Негизинде мен ушул суроону бергим келет. Мен билдим аны эмесмин дегендей. Андай эмес, патриотсузбу деп мамлекет. Онда Кудайга, мына кара. Ар бир кызматкер патриот. Бирок мен патриотмун дегендердин азыр ушунчалык жанагындай жиним кеп калган, ушу патриот деген сөздү колдонуудан жок. Сиз жиркенбеңиз. Жетекчиби ким болсо дагы жетекчи. Бул мамлекеттин, элдин
элдин ошо кызматын кылайын кылып деп атат. келип атат. Эми караңыз, мамлекетибиз кедей макул. А эмне үчүн мамлекеттик жетекчилердин бардыгы бай? Каяктан? Эмнеге андай болду? Эмне үчүн мамлекетте имараттар ижарада отурат бардыгы? Анан кийин булар жип минишет. Каяктан? Эми караң, ой, макул. Мамлекетте ушу муниципалдык кызматкерлер, башка бардыгы жакшы иштесин. Макул, мен сиз менен ушундай дебат ачылып калганына сүйүнүп атам. Сиз ошондой жанагы ачык сүйлөшкөнгө даяр экениңиз мени кубандырып атат. Жакшы экен. Бирок мындан карасаңыз, ушунча иш болуп атат экен. Ушунча жылдан бери, мына 30 жылдан бери Кыргызстанды куруп атабыз. Кечеги паспорт столдун отурган жерин караң. Азыр айыл өкмөттөрүнүн деңгээлинде сүйлөшө турган болсоңуз, элементарный жөн эле WhatsApp бар, телефон бар, машина бар, кызматтык машина бар, азыр силерге бензинди куюп берип атат, башка бардыгы бар. Ошол жерге 4 катынга барып туруп, айланайындар, муну мен фонддон алып келдим акчаны. Муну жеринде кичине акча жетпей атат, муну эртең кылабыз же бүрс күн кылабыз деп түшүндүрүп берип кое албайт. Ыдырыс, мен ушак чыгып атат, биз келип атабыз, келсек силер жаман. Ыдырыс, мына жерде ошол аялдар баары келген. Мен түшүндүргөм. Сизден өтүп, акимге да бар. Ага дагы болбой анан мага келди. Кече мен аны эгерде муктаждык жок болсо олорду үйүнөн чыга албайсыз. Кече топтолуп турушту. Ыдырыс мындайда ошол аны бирөө акча чыгарып келди азыр. Жок, бир мындай маселеде ол эжелерге биз көп түшүндүрдүк. Эми кээ бир адам түшүнгүсү келсе түшүнөт. Кээ бир адам түшүнгүсү келбесе түз жерден дагы кыйгы издей берет. Мына азыр сиз эмне кылдыңыз деп атасыз да? Айыл өкмөткө иштегенибизден бери биз Кудайга шүгүр бир жаңы балдар бакчасын бүтүрдүк. Кудайга шүгүр мына азыр 3 балдар бакчасын баштап атабыз. Кудайга шүгүр таза суу маселесин 95% алдан артыкын чечип алдык. 95%. Кудайга шүгүр. Андан кийин жолдорубуздун эң начар жолдор бизде болчу. Азыр 70-80% жолдорубуз асфальтталды. Ар бир көчө бурчка барың, түнкү жарыгыбыз бар. Азыр көчөдө бирөө жүрсө жыгылбайт, кагылбайт. Себеби өзү автоматически шам болгондо түнкү жарык жанат, эртең менен таң атканда өчөт. Буга дагы Кудайга шүгүр, бул жөндөн жөн болбойт. Бул канча мээнеттин ошол айыл өкмөттө мындайча айтып атканда түшкөн акчаны сарамжалды пайдаланган. Мунун көбү ошолго кетти, анан көбүн биз демөөрчүлөрдү издеп, демөөрчүлөр менен кылдык. Анан азыр тротуар маселесинде дагы, мына кесип тротуарды көп көтөрөбүз го. Тротуар маселесинде, анан центрлерди кеңейтүү маселесинде дагы. Мына азыр барыңыз, центрлерибиз Кудайга шүгүр кеңейип атат. Тротуарларны бүтүрүп атабыз. Анан эми анча-мынча элдерде 19 000 калып болсо, 19 000 баарына жага бербейсиң. Эмнеге жакпайсың? Бирөө чек сурап келет, мен айтам, жок бере албайм. Мен чечпейм, комиссия чечет дейм. Ага жакпайсың. Дагы бирөө бирдеме сурап келет, анын баарын бере албайсың да. Бул мамлекет, бул бюджет, бул коом жанагыдай общественный фонд эмес да. Бул мамлекет ишкан. Берсең бирөөгө ошол кайрылгандардын көбү бизден жардам алат. Муктаж семьялар. Мына спискабызда. Жок, ошону айтып атам. Чөнтөктөн эмес, алардын өздөрү төлөгөн салыктан берип атасыздар мындай алган. Мен түшүнүп атам. Ошону айтып атам. Ошону милдет кылып атасыз. Жок, милдет кылган жерим жок. Биз айыл өкмөт өзүбүздүн жумушубузду аткарып атабыз. Өзүбүздүн колдон келиши. Канча пайызга аткарып атам деп. Колдон келиши 60-70% аткарып атам. Күчүм жетиши. 30-40%ын мен аткара албайм. Себеби мен Кудайдан гана корком, инсандан же башкасынан жалтаң мындай эмне кылбайм. Эртең кыяматта мен жооп берем. Айыл өкмөттүн азыр бир сом акчасына чейин мен жооп берем. Туура эмес кеткен болобу, туура кеткен болобу, мен жооп берем. Эртең кыяматта жооп берем. Мен бул дүйнөнү айтпай атам. Кыяматта ушунча кылган, сиз айтып атат, молдону көрсөм жиркенем. Жок, инсан ал адашат. Инсандын кемчилиги болот. Диндин кемчилиги жок. Ыдырыс, мына сизге айтып коеюн. Динде эч кандай кемчилик жок. Менде кемчилик бар. Жок. Жок. Динде кемчилик жок. Эми мен сизге туурасын айтып коеюн. Бизде инсанда кемчилик болот. Бардык адам мындай телеге тегиз болуш кыйын. Туура, кемчилигибиз бар. Аны моюнга алабыз. Чарчайсың, башка болот. Бирдемени бүтүрө албай каласың, унутуп каласың, унутчакпыз. Ошон үчүн Кудай айтып атат, эскерткиле, эскерткен момундар койду. Азыр мына сиз эскерттиңиз анча-мынча жумуштарды, биз эртең кемчиликти оңдойбуз. Бул мен сизди жаман көрүп, же башка кылып айткан жерим жок. Мен аларды деле эмне кылган жок. Кемчиликти айткан жакшы. Просто биз туура кемчиликти туура жеткирели. Коомго биз туура айтсак, анан мамлекет өнүгөт. Анан биримдик болот.
мамлекетти Кыргызстанды мен чыныгы патриоттум деп өзүмү жаштыгымда мен ошондой сезем. Себеби колумдан келген болсо мына 51ден өттүм, 52ге жакындап калдым, 51ден өттүм. Мен канча аракет кылган болсом, элим, мамлекетим үчүн деп кылдым. Мен мамлекеттин бир сом акчасын жеген эмес. Мына айлыгын, мына мен сиздерге айтып коеюн, официалдуу түрдө. Же болбосом башка бирөөнүн акчасын жеп, алдап не кылган эмес. Себеби эртең баары жоопкерчилик боло турган убакыт келет. Бизге Кудайга шүгүр, катуу нан болсо дагы бир пияла чай ичсем дагы тынч ичейин, тынч жүрөйүн дейм.